الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'a min mertebe şükürler olsun. Bugünkü Cuma gününe jetkirip Kudayım bizi şunday ibadat kılıuga, özüne jalbarıp jalınууга tuş kılıp atat. Elhamdülillah. Biz musulman kalendari boyunca azır Rajab ayında turabız. Rajab ayındabız. Rajab ayı en bir жақсы айлардың бірі болып есептеледі. Rajab айы Құрандағы айтылған жалпылы біздің жашауымыздағы бір жылдың ішіндегі 12 айдың 4-өсі ыйық болса, шоның 1-өсі қатар есептеледі. Rajab айында көптеген ибадаттар Алла Таалаға жақын болып, қалаған нәрсеңді тілеп сұрап ала тұрған içinde жалпылы Rajab ayının içinde көптеген учурлар бар. Қалаған нәрсеңді Құдайдан сұрап тілеп алышқа мүмкін болады. Себебі Rajab ayı İslam тарихында орынды оқиялар болған ай болып есептеледі. Мысалы, Rajab ayının 27-сінде шариатымызда машһур, белгілі Ме'раж кечесі, Исра кечесі болған. Бүгін Rajab айының 22 күні. Келе жатқан 2 күні, 2 апрелде, 2 апрелдің кеш түні 27 Rajab'tың түні болып есептеледі. Ушул түнде пайғамбарыбыз Ме'ражға шыққан. Дегеле бұл Ме'раж кечесі, Исра кечесі деген эмне? Ислам даватының тарихында пайғамбарыбыз 10 жыл тынбай мейнет қылып, елді даватқа шақырып, Құдайды көздей шақырып, Алла Тааланың өзіне жалғыз иман келтіріп, ибадат қылып, бізді жаратқан заттың разылығын табуға дават қылып келген. 10 жылдан кейін 11 жылында шөнтіп пайғамбарымыздың жақсы көрген атасының бір туғаны Абу Талиб дүниеден өтеді. Ең жақын пайғамбарымыздың жанында тұрып қолдаған жақын адамдарының бірі Абу Талиб болған. Бұл Азіреті Али разияллаху анхудың атасы болған. Жанада сүйіктісі енеміз Хадича енеміздің ушул жылдарда дүниеден өтіші де туш болады. Пайғамбарымыз үшін бұл ең чоң қайғы болып есептелген. Жанындағы жары сүйіктісі, қолындағы бар быдырын аябай пайғамбарымыз Құдайды айтып, Алла деген, Құдай деген жалғыз деп, шончо 360-тан ашық жасалма Құдайы бар арабтарды дінге шақырған кезде білесіз бе? Қандай пайғамбарымыз жалғыздықта қалғандығын. Тек қана Құдайға болған тауакели, Құдайға болған ишеніші, иманы, пайғамбарлығы пайғамбарымызды тоқтатып тұрған. Анын жанында бұл жан шерик болып Хадича енеміздің барының барын пайғамбарымызға тапшырып, керекті нәрсесін барын малын жұмшап, пайғамбарымыздың дават үшін болған мейнетін қылғанда. Абу Талиб атасының бір туғаны, бүтін Құрайш арабтар чоғыл болып пайғамбарымызды сен біздегі жоқ нәрсені айта баштадың. Қайдағы жалғыз Құдайды айтасың деп, жоқ Құдайды, біз көрбеген Құдайды айтасың деп, бардығы қарсы шыққан кезде, арабтардың арасында Құрайш урусунун ең ақсақалы Қадыр Барықту адам Абу Талиб пайғамбарымызға жардамчы болған. Мана ушул эки адамдын өтүп кеткендиги пайғамбарыбызды абдан кайгыга салды. Ошол учурда жөн эле экөөсүнүн өтүп кеткендиги эмес,
пайғамбарыбыз Таифқа барып, Меккенің жанында туғандарын, тағаларын дауат қылайын десе, таш менен ургулап пайғамбарыбызды денесінен қан ағызып қуалап шығады. Ошондой мейнет менен анан турган кезде пайғамбарыбызға Меккеден Мединага көчелектен 1 жыл мурун болгон окуя бул Исра Ме'радж кечеси деп айтылат. Бул кандай кече? Исра деп, Исра. Бул түндө пайгамбарыбызды Мекке шаарынан Кудус шаарына, бүгүнкү күндөгү Палестинада, Акса мечити дейбиз. Ошол Акса мечитине bir түндөн ичинде Меккеден Мединага чейин ошол учурда адамдар 40 күндө барчу экен. 40 түн жол жүрүп Меккеден Акса мечитине Кудуска жетип барчу экен. Пайгамбарыбыз муну bir түндө ошол Меккеден Акса мечитине, Палестинадагы Кудус шаарына жетип барып, бул жерде бурак деген жаныбарды, буракты минип Меккеден ошол Кудуска жетип барат. Ушул эле түнү пайгамбарыбыз Акса мечитинен 7 кабат асмандан жогору бүтүн бейишке дагы, бейиштин ичинде болуп аткан нерселерден, бар нерседен, тозоктогу бар нерселердин бардыгынан кабардар болуп, пайгамбарыбыз жогору асманга көтөрүлөт. Ошол эки окуя Меккеден Акса мечитине, Палестинага барган ошол аралыкты, бул түн ичинде бурак менен басып өткөн жол, ошол кечти, ушул окуяны Исра кечеси, Исра окуясы дейбиз. Бул Куранда Исра сүрөсү бар. Куранда Исра сүрөсү бар, Суратул Исра дейбиз. Ушул Исра сүрөсүнүн 1-нчи аятында Алла Таала ушул окуяны баяндайт. Ал аятта шундай деп айтылат экен: Астагфирулла. Субханаллази асра би'абдихи лейлан минал масджидил харам илал масджидил акса аллази баракна хавлаху линурияху мин аятина иннаху хуас самиул басир. Садакаллахул азим. Өз пендесин, пайгамбарыбыз айтып атат, өз пендесин түндө жол жүргүзүп, түндүн бир гана болор болбос көзүрмемчилик дагы аралыкка жетпегендей абалда, аны өтө азчылык менен эсептесек, тилибиздин кудурети жетпейт. Бирок биз эң ушундай кыска убакытты көзүрмемчилик, көз ачып жумгуча деп кое беребиз. Бул окуя ушундай абалда болгон. Ошончолук аралыкта болгон. Пайгамбарыбыздын Меккеден Акса мечитине барып, андан нары асман аралап көтөрүлүп чыгып бейиш тозокту көрүп келгенине, 5 убак намаздын фарз болгону ушул учурда болгондугу, пайгамбарыбыз жолдон ичендеген Акса мечитине барганга чейин Мадинаны зыярат кылып, айырда 2 рекет намаз окугандыгы, Муса алейхиссаламдын Алла менен сүйлөшкөн Тур тоосунда айырды зыярат кылып 2 рекет намаз окугандыгы, канча деген жолдо бир топ жерди зыярат кылып, намаз окуп, андан кийин Акса мечитине барат. Ал жерде пайгамбарлар чогулган болот. Акса мечитинде пайгамбарларга имам болуп, пайгамбарыбыз 2 рекет намаз окуйт. Ал жерден анан чыгып Ме'радж намаз окуп бүткөндөн кийин анан асманга көтөрүлөт. Биз ошол жерден, демек Меккеден Акса мечитине барганга чейинди Исра деп айттык. Исра кечеси, анан Ме'радж кечеси дейбиз. Исра деген ушу түндө жол жүрүүгө айтылат. Пайгамбарыбыз Меккеден Акса мечитине барганга чейинкисин Исра десек, ал Акса мечитинен анан асманды аралап чыгып кетишин Ме'радж дейбиз. Ушул Исра менен Ме'радж окуясы. Пайгамбарыбыздын даватта жанагындай кылган ишинен пайгамбарыбызды сооротуп, Алла Тааланын кудретин көрсөтүүдө, пайгамбарыбыздын жүрөгүнө иман отургузуп, пайгамбарыбыздын жүрөгүн тазалап, себеби бул окуяда биз билебиз, пайгамбарыбыздын шаккы садыр дейбиз, көкүрөгүн кесип, көкүрөгүн тилип, жүрөгүн жууп, шайтандын насыйбасын алып таштаган окуясы бар да. Пайгамбарыбыздын
жашоосунда мындай 4 рет болгон дейт. Пайгамбарыбыз өзү кейбір хадистерінде көрсетіп айтқан, менен бұл жерімде, мына бұл жеріме чейін деп, киндигине чейін кесіп, Жабраил алейхиссалам бағы башқа періштелер менен жүрөгүн алып, замзам суусу менен жууп, ичиндеги ошол шайтан насыйбасын алып таштап, иман хикмат менен толтуруп, пайгамбардын нуру менен толтуруп, кайтадан жүрөгүн салып койгондугу айтылат. Бул окуя ошол Мираждан мурун дагы болот. Исра кечесинен мурун пайгамбарыбыз азыркы биз билген Харам мечитинде, Меккедеги Масжидул Харам дейбиз, Харам мечитинде болгон. Ошол жерден Жабраил алейхиссалам келип, пайгамбарыбызды жаткырып, көкүрөгүн ачып, жүрөгүн алып, замзам суу менен тазалап жууп, пайгамбарлык нур менен, иман менен, хикмат менен толтуруп, данышмандуулук менен анан пайгамбарыбызды сапарга алып чыгат. Пайгамбарыбыз адамдарды иманга чакырганда, мурунку өткөн пайгамбарлардын окуяларын, Куранда келген аяттарды, мурунку пайгамбарларга тиешелүү, Алланын жалгыздыгын, кыяматтын болоруун айтса, алар эмне деген? Асатирул аввалин деген. Бу эскилердин жомогун айтып атат дешкен. Ага чейинки пайгамбарлар деле, пайгамбарыбызга чейинкилер дагы, ушулардын баарын айтып келген Алланын жалгыздыгы, Аллага гана ибадат кылыш керек экендиги, кыяматтын болушу, сурактын болушу, бейиш тозоктун бар экендигин бул бардык пайгамбарлар сайрап айтып келишкен. Бирок аны ушул эле нерселерди айтса, асатирул аввалин, демек эскилердин жомогун айтып атат бул деп пайгамбарыбызга ишенбеген. Адамдын акылын мас кылып, пайгамбарыбыз бир нече муъжизаларды, кереметтерди, пайгамбарлардыкы муъжиза дейбиз. Адамдын акылын алсыз кыла турган, биздин кааласаң каалабасаң акылың өзү астына түшүп макул боло турган иштер болот. Бул пайгамбарлардын иши муъжиза дейбиз. Адамдын акылын алсыз кылат бул иштер. Ошондой иштерди көрсөтсө, бул сыйкыр дешкен да. Эми мындайда Алла Тааланын кубаты пайгамбарыбызга чыныгы диндин, ислам дини экендиги кыяматка чейин, чыныгы акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам экендигин далилдөөдө дагы бир жолду Кудайым көрсөттү. Бул ушу Исра Ми'радж окуясы. Себеби алар жанагынтип эскилердин пайгамбарлардын айтканын айтса, бул эскилердин жомогун айтып атат деди. Анан акылы моюн сунуп макул боло турган нерсе, жо бул бизди сыйкырлап койду окшойт деп ага да көнбөгөн да. Анан ушундай учурда мына анда эмесе кулагың менен, көзүң менен өзүң көрүп ынана турган нерсени сага көрсөтөйүн деп анан Алла Таала капырларга пайгамбарыбыздын ушу Исра Ми'радж кечесин көрсөткөн экен. Пайгамбарыбыз жолдо Меккеден Аксы мечитине кетип атканда, жолда айттык, бир нече жерге токтоп намаз окуп анан жетип баргандыгы, Аксы мечитине барып кирип пайгамбарлар менен намаз окугандыгы, ал жерден чыгып анан кийин асман аралап бейиш тозокту көрүп келгендиги айтылат. Бул Исра маселеси, Исра окуясы Меккеден мечит, Аксы мечитине чейинки баргандыгы мына Куранда Исра сүрөсүнүн 1-аятында ачык айтылат. Кимде ким буга ишенбесе, имандан чыгып калыш коркунучу анык. Ми'радж маселеси бул хадис менен сабит болгондугунан улам, ким ага ишенбесе ал бидатчы болот, фасык болуп эсептелет. Демек бул биздин мусулмандардын акыйда маселесинде орчундуу бир маселелерден болуп эсептелет. Biz musulman қатары, пайғамбарыбыздың ушу Меккеден Аксы мечитине чейин баргандыгы анық, эч кандай шектенбейбиз мусулмандар буга. Бул дагы ушундай аралыкта болгон, көз ачып жумгуча аздыгын тактай албай турган убакыттын аралыгында болгон. Барып келген ортодо окуядан аны эртеси күнү, түндүн эртеси пайгамбарыбыз мечитке барып, Меккедеги мечитке барып, дават кылып айтып, ушундо түндө болгон окуяны айтып берет. Исра кечеси, Ми'радж кечесин айтып берет. Капырлардын бардыгы таңгалып бугандай болсун, адамдын акылына сыйбаган нерсени айтасың деп дагы ишенишпейт. Сөз болуп, алар ушунча элге тарап кетет. Пайгамбарыбыздын жанында башка дагы сахабалар болбогондугу дагы, пайгамбарыбыз өзү барып эле ушундай бул нерсе окуянын болгондугун айткандыгы, Азирети Абу Бакыр да жанында болгон эместиги белгилүү да.
Анан адамдар, капырлар мұны сөз кылып бірінен біріне ташып Азіреті Абу Бакырға барады. Капырлар пайғамбары ушул окуяны айтып бергенде қолын чабып кат-кырып шылдыңдап күлүшөт. Бұл эми кара асмандан сүйлөп калыптыр дегенде. Анан Азіреті Абу Бакырға барып адамдар, шундай капырлар, сенин тетиги досуң асмандан сүйлөп атат го. Бір түндүн ичинде Аксы мечитине Палестинага барып келиптир. Аерден анан асманга чыгып келиптир деп кат-кырып күлүп шылдыңдаганда Азіреті Абу Бакыр сурайт: ошол айткандыгы чындыкпы? Силер өз өзүнөн уктуңарбы? О, өз өзүнөн уктум. Анда мен ишенем ага дейт. Анан Азіреті Абу Бакыр пайгамбарыбызга келет дагы өзүнөн сурайт: "Я Расулалла, адамдардын айтканы чынбы?" дейт. "Ооба, чын." "Сиз айттыңызбы?" "Ооба, мен айттым." Азіреті Абу Бакыр ишенет. Жанындагы адамдар болот Азіреті Абу Бакырдын. Бул окуяны айткандачы, иманы алсыздар жаңыдан динге келгендердин бир тобу кайта имандан чыгып кеткен. Ушул Ми'радж, Исра окуясынан кийин бир топтор муртат болуп имандан кайтып кеткен да. Бу кандай болсун деп акылы кабыл ала алган эмес да. Анан Азіреті Абу Бакыр разияллаху анху тегерегиндеги адамдардын ошондой шектенип турганын байкап, Азіреті Абу Бакыр пайгамбарыбыздан сурайт: "Я Расулалла, сиз Аксы мечитине Палестинага барган эмессиз?" "Ооба, барган эмесмин" дейт. Азіреті Абу Бакыр айтат: "Мен барганмын. Мен көрүп келгем. Мага сыпаттап айтып бериңизчи" дейт Азіреті Абу Бакыр. Ал пайгамбарыбыз ишенбегендигинен эмес, жанындагы адамдарды ынандырыш үчүн. Пайгамбарыбыз анан мечитте айтып берет. Ал арасында канча деген адамдар болгон, соода сатык менен ал жакка барып көрүп келгендер болгон да. Майда чүйдө өзү билген нерсесин бардыгын сурай бере турган болгон анан пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбыз айтып берет: "Аксы мечити мамдай эшиктеринен бери, ат байлаган мамысынан бери бардыгын сүрөттөп берет да. Анан ар ким өзү билгенин айтат да. Кичинекей нерседен бери пайгамбарыбыздан сурап, бул жеринде эмне экен, ал жеринде эмне экен деп өзү билгенин, башка эч ким билбеген, өзү гана көңүл бөлгөн нерсесин да пайгамбарыбыздан сурайт. Ошондо майда нерсени көп сурай бергенден пайгамбарыбыз ойлонуп калат. Андай өтө майда нерсеге пайгамбарыбыз көңүл бөлгөн эмес. Негизги чоң нерселерин көргөн. Анан пайгамбарыбыз бираз кабатырланып ойлонуп калганда Алла Таала дагы бир муъжиза кылат. Пайгамбарыбызга Жабраил алейхиссаламга буйрук болот Алладан. Жабраил алейхиссалам канатына ошол Аксы мечитин салып келип, пайгамбарыбыздын көз алдына көрсөтүп коет. Пайгамбарыбыз баягыны мечитти көрүп туруп, тигилер сураган кичинекей кычык кучугуна чейин айтып берет. Эч нерсесин калтырбай. Бу иман деген ушундай экен. Кудайымча иманды сүйгөн гана пендесине берет. Ушундай нерсени угуп көрүп туруп дагы алар бардыгы пайгамбарыбыздын ким экенин билет. Ошол жанында чоңоюп өскөн, Аксы мечитине барып келбегенин да билет. Бирок жанагындай суроолорун өздөрү көрүп, башка эч ким билбеген жерлерин сураса да пайгамбарыбыз айтып бергенде иманга келбей койгондор болду да. Бу адам ушундай экен да. Жанагындай Алла Тааладан периште келип мага кабар берип атат, Куран түштү дегенге ишенбей койгондоргочу, өз көзү менен көрүп турган нерсени алып келсе да иман келтирбей койду да. Демек бул иман ушундай нерсе, бир шунчалык биз үчүн ыйык нерсе, дүниөдөн да артык турган нерсе. Иман менен капырлыктын арасы шунчалык экен, эгер Кудайым алыстатып таштай турган болсочу, көзү менен көрүп, кулагы менен угуп, колу менен кармап турса да ишенбей коет экен адам. Имансыздык жаман нерсе. Бул Исра Ми'радж кечеси. Ушул Ражаб айынын 27-синде болгондугуна көпчүлүк уламалар ушуга токтолот. Бул ай мана Рамазан айы жакындап келатат. Ортосунда Шабан айы бар. Ражаптан кийин Шабандан кийин Рамазан. Бул айлар адамды Кудайга жакындата турган ыйык айлардан болуп эсептелет. Ушул мана 22-нчи бүгүн Ражаптын 22-нчи күнү болсо, 27-нчи түнүндө болгон. Демек бүгүнкү эсеп менен биздин келерки 2-нчи күн, 2 апрелдин түнү 27-нчи Ражаптын түнү болуп эсептелет. Бул окуя Исра Ми'радж окуясы. Пайгамбарыбыз бул окуяны айтып түгөтүп болбойт. Биздин өзүбүздүн атактуу алымыбыз Ош жергесинен чыккан ислам тарыхында белгилүү Сираджиддин ал-Оши деген бар. Оштук Сираджиддин. Бу кишинин белгилүү көптөгөн мээнет эмгектери бар ислам илимдеринде. Белгилүүсү
өзүбүз дагы окуп жаттап жүргөн, билген, сыймыктанган Бадул Амали деген кичине акыйда бабында жазылган китеби бар. 67 байттан турат. Саптан. Анан ошол китебинде Сираджуддин Алоши айтат. وحق أمر معراج وصدق ففيه نص أخبار عوالي. Ми'раж окуясын баян кылат. Пайгамбарыбызды баяндайт, ким экендигин, ордун. Анан айтат, Ми'раж деген وحق وأمر معراج حق أمر معراج وصدق. Бул Ми'раж окуясы, Ми'раж иши. Бул акыйкат, чындык. Мусулман эч бир шектенбестен иман келтире турган, иманынын бир бөлүгү болуп эсептелген окуя болуп эсептелет дейт. ففيه نص أخبار عوالي. Анан Ми'раж туурасында Пайгамбарыбыздан айтылган сахих, шектенбеген, шеги жок хадистер бар дейт. Санады али болгон, эң хадистердин мыктысы болуп мутаватир даражасында болгон хадистер бар. Кимде ким буларга ишенбесе дагы иманына коркунуч болот. Демек биздин ислам тарыхында Пайгамбарыбыздын ушул Исра жана Ми'раж кечеси дейбиз. Оны ар бир мусулман билиши керек. Билесиз, бул окуяга байланыштуу кандай нерселер болот? Биз бүгүн таң калып атабыз. Биринчи рет 61-жылы Юрий Гагарин космоско учуп тур дегенде адам баласынын акылын алсыз кыла тургандай иш болгон да. Бул Кудайдын кудурети үчүн ал эч нерсе эмес. Биз жөнөкөй адамдардын арасынан ошентип скафандр кийип, анан кийин бир спутник менен жогорунан аппарат менен көтөрүлүп, аба дем алыш үчүн канча деген нерселерди жасап отурат. Чыныгы кудурет мүмкүн бул сөз лайыксыз болуп калар. Биринчи космонавт ким экенин биз мусулмандар жакшы билебиз да. Ага таң калбайбыз. Бул 1400 жыл мурунку болгон окуя. Пайгамбарыбызды 7 кабат асман жер жогору көздөй асмандардан 5 тозокко чейин Сидратул Мунтаха деп коет. Сидратул Мунтаха бул Кур'анда да келет. Сидратул Мунтаханы хадисте Пайгамбарыбыз анын бир дарак экендигин айтат. Сидратул Мунтаха Пайгамбарыбыз бул Ми'раж кечесинде ар бир асманда пайгамбарларга жолугуп, ар кимиси менен көрүшүп, саламдашып, анан көтөрүлө берет жогору. Жибраил алейхиссалам жанында. Сидратул Мунтахага барганда андан нары көздөй Жибраил алейхиссалам дагы айтат, мен мындан нары чыга албайм дейт. Мындан нары чыксам, ал жерде нур мени күйгүзүп жиберет дейт. Пайгамбарыбыз андан нары өзү жогору көтөрүлгөн, жалгыз. Жибраил алейхиссаламды Пайгамбарыбыз Сидратул Мунтахага барганда экинчи рет Жибраил алейхиссаламды өз өң бешенеси кандай жараткан болсо ошондой кылып көргөн экен. Пайгамбарыбыз Жибраил алейхиссаламды 2 рет өзү кандай жаратылса ошондой кылып көргөн. Пайгамбарыбыз аны сүрөттөп айтып берет, Жибраил алейхиссалам кандай экендигин. Биринчи рет ошо жаңы вахий түшкөндө Пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин биринчи рет Жибраил алейхиссалам кабар алып келген кезде Пайгамбарыбыз Жибраил алейхиссаламды өз сүрөтүндө көргөн экен. Экинчи рет аны ушул Ми'раж окуясында кечесинде Сидратул Мунтахага жеткенде көргөн экен. Анан 5 убак андан нары жогору көтөрүлгөн кезде Алла Таала Пайгамбарыбызга канча деген сырларды көрсөткөн, канча деген сырларды угузган экен. Пайгамбарыбыз Алла Тааланы ошондо көргөндүгү туурасында айтылат. Бул анык, бардыгы чындык, эч бир мусулман адам шектенбей турган нерселер. Пайгамбарыбыз Алла Тааланы көргөндүгү айтылат. Сидратул Мунтахадан бу махлук атпайдын бардыгы, жаратылган нерсенин бардыгы барып жеткен чеги хадистерде айтылат. Биле алса махлуктардын бир маалыматты ошо Сидратул Мунтахага чейинки болгон маалыматтарды биле алышы мүмкүн экен. Бу шейттердин, чыныгы таква Кудай деген ушунчалык Кудайдан корккон оулия заттардын рухтары ошол жерге чейин барышы мүмкүн экен. Бирок андан нары андайларга эмес Жибраил алейхиссаламга дагы көтөрүлүшкө мүмкүн болбогон жер экен. Пайгамбарыбыз ошондон нары көтөрүлгөндөн кийин Пайгамбарыбызга Алла Тааладан вахийлер болгон.
сырлар болгон. Куранда ошондой сыр болгону, аяттардын болгону, Алла Тааланын пайгамбарыбызга көп нерсени көрсөтүп, кабар берген айтылат, бирок кайсы нерсе экенин эч ким билбейт. Биздин пайгамбарыбыз ошондой. Анан бүгүн бирөөлөр чыга калат, пайгамбар бизге окшогон эле адам болгондо, пайгамбар болгон эле болбосо дейт да. Бүгүн бул аламда пайгамбардын билими ал кишинин мына гайыпты билбейт, бир эле Алла Таала билет дейбиз да. Бирок Алла Таала пайгамбарга ушунчалык нерселерди билдирген, бүтүн алам чогулса дагы пайгамбарга ошол Сидратул Мунтахадан кийинки пайгамбарга билдирген нерсени эч ким биле албайт. Анан пайгамбар жөнөкөй эле бизге окшогон адам болуп калабы? Бүгүн пайгамбарыбыздын кадырын, баркын, тазимин түшүрүп жиберген адамдар көбөйүп атат. Пайгамбарыбыздын кадыр баркын билбей, пайгамбарга маулид окулат деп, пайгамбардын ким экенин тааныштырайын десе, маулидти бидатка чыгаргандар көбөйүп атат. Мусулмандар, өзүңүздүн пайгамбарыңыздын кадырын билбесеңиз динден чыгып кетишиңиз мүмкүн. Анык да. Биз пайгамбарыбыздын ким экендигин билишибиз керек, таанышыбыз керек. Пайгамбарыбыз ушундай адам болгон. Анан 5 убак намаз пайгамбарыбызга ошол Сидратул Мунтахадан нары жогору көтөрүлгөндөн берилген. Башында бул 50 рекет намаз берилген bir күндө, bir сутканын ичинде. Анан Алла Тааладан бул белекти пайгамбарыбыз алып, Муса алейхиссалам 6-чы асманда болгон да, 6-чы кабатта. Пайгамбарыбыз ылдыйлап келип, ушу Муса алейхиссалам жанына келгенде Муса алейхиссалам сурайт пайгамбарыбыздан: "Эмне болду? Кудайым сизге эмне белек кылды?" Пайгамбарыбыз айтат, анан намазды белек кылганын 50 убакыт. Муса алейхиссалам айтат: "О, 50 убакыт үммөтүңүз буга чыдар бекен? Алладан сураныңыз, жеңилдетсин" дейт. Муса алейхиссаламдын кеңеши менен пайгамбарыбыз Алладан суранат. Сидратул Мунтахадан дагы жогору чыгып, кайрадан. Анан суранат Алладан. Алла Таала 10 рекетин кемитет. Кайра келет, Муса алейхиссалам дагы сурайт. Ошентип Муса алейхиссалам дагы пайгамбарыбызга кеңеш берип, дагы жеңилдетсин дейт. 9 рет пайгамбарыбыз барып келет да. Этегинде 5 убак намаз калган болот. Муса алейхиссалам айтат: "Мен тажирба кылып көргөнмүн. Мен үммөтүмдү көргөнмүн. Ибадатка чакырганда адамдар ушунчалык кыйналат, нафсисине оор келет. Бу 5 убак намазыңызда сиздин үммөтүңүзгө оор келиши мүмкүн, акыр заман үммөтүнө. Дагы сураңыз" десе, пайгамбарыбыз айтат: "Мен Алладан сурай берип уялып калдым" дейт. Кайра бара берип уялдым. Ушуга мен ыраазымын деп пайгамбарыбыз айтса, анан Алладан вахий келет пайгамбарыбызга: "Менин сөзүм бир сөз" дейт. "Менин сөзүм өзгөрбөйт. Мен башында 50 дедим беле, мейли 5 убак болса дагы 50-дүн сообу болот" дейт. Сиз окуп аткан 5 убак намазгачы Алла Таала мусулман адамдын ар бир кылган ишинечи 10 эсе болушчу. Бул сооп деген ошондой болот. Ар бир ишке 10 эсе кылып бериш, бул Алла Тааланын ырайымдуулугу, берешендиги, рахматы. Эч шектенбеңиз. Сиз кылган, мусулман адам кылган ар бир жакшы иш 10 эсе көбөйөт сообу. Бул эң азы. Көбүнө чек жок. Баягы түшүнүш үчүн мисалы азыр адамдар айтып жүрбөйбү? Ал деген 700 эсе болот, анан мынча болот, көбөйтсөң мынча миллион болот, анча миллион болот. Ооба, бул жөн эле биздин эсепке салганда. Бизди көп экендигин билдириш үчүн айтылып аткан сөз. Миллион деген эмне болуп калыптыр? Алла Таала берем десе, чеги жок кылып берип таштайт. Эсеп келбей турган, эсепке түшпөй тургандай кылып берет Аллахым көбөйткөндөчү. Ана адам баласы эсеп менен эсептей албайт. Кудайдын кудурети ушунчалык. Демек, ушул Исра сөзүбүз кыска болуп калды, убактыбыз жетип калды. Сизден сураныч: ислам тарыхын, өзүңүздүн пайгамбарыңыздын кадырын, пайгамбарыңыздын баркын, ким экендигин көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыздын жана Аксы мечитине барган кезде бүтүн пайгамбарларды Аллахым ошол жерге жыйнап берип койгон. Пайгамбарыбыз алардын имамы болуп 2 рекет намаз окуган. Бул пайгамбарыбыздын пайгамбарлардын ичиндеги султан экендигин далилдейт. Абзалул халк экендигин далилдейт. Бул окуяда ушунчалык биз ибрат үлгү ала турган нерселер көп, аят хадистер ушунчалык көп. Биздин иманыбызды дагы, биздин мусулмандыгыбызды дагы, чыныгы ислам дааватынын кандай болгондугу,
Құдайдың құдіреті, пайғамбардың кім екендігі, біз кімді ершіп жүргендігіміз, біздің қылған ибаратымыз, жақшылығымыздың бары қаншалық деңгейде екенін білгіңіз келсе, ислам тарихындағы ушындай Ме'радж, Исра оқиялары, андан шығарып пайғамбарымызға болған оқиялар кім екендігін таныта тұрған оқия. Дағы сіз ушыға чейін пайғамбардың кім екенін білбей жүрсеңіз, ушыл Исра Ме'радж арқылы чынығы пайғамбардың кім болғанын таный аласыз. Изденіңіз, сұраныңыз, оқыңыз, білгендерден сұрап. Бұл өте зарыл. Мұсылман адамдың иманына байланышты нәрсе болып есептеледі. Құдайым барыбыздың қылған ибараттарымызды қабыл қылсын. Ушундай ыйык айларда Алла Таала барыбыздың ибараттарыбызды дағы берекесін беріп, Шабанға Аллахым өзі бізді жеткіріп, андан нар Рамазанға, Рамазанда өзінің разылығын тауып, пайғамбарымыздың сүннетін атқарып, чынығы жақшы үммет болып, Құран менен хадисте айтылғандай, чынығы мұсылмандың жүзін көрсете тұрғандай қылып амалдарды атқаруға, елімізге бір жақшылық нәрсе сұрап қалуға, азырқы учур, келерки учур, мындан кейінгі келе тұрған айлар ошондой учур. Құдайым барыбызға тауфиқ берсін. Аллахым өзі жар болсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.